Айсулу Болотбековна. Биринчиден, могу регламентте биз депутаттар Жогорку Кеңеш өзү ушул регламенттин негизинде өзүбүздүн ишмердүүлүгүбүздү алып барабыз да. Сиз эми экспертсиз. Президенттин ыйгарым укуктуу өкүлүнүн эксперттер бөлүмүнүн башчыларынын жанагы сиз да аппаратта иштейсиздер. Жогорку Кеңеште. Могу жерде 48-чи берене бар да. Мыйзам долбоорун демилгелеп кайтарып берүү жана мыйзам долбоорунун экспертизасы боюнча жана башкалар боюнча. Сизге суроо. Сиз могу баяндамачынын концепциясын башкасын окуп атканда түшүндүңүзбү? Саламатсызбы, урматтуу депутаттар жана жыйындын катышуучулары, ооба. Буга чейин Жогорку Кеңештин төрагасы айтканда, чала мыйзамыңарды, башка нерселериңерди алып келгенде могу жака киргизбегиле деп сиздерге тапшырма берди беле. Алып келбегиле, Жогорку Кеңеш карабайбыз деген. Туурабы? Жалпы отурумда баарыңыздарга тапшырма берген, айткан. Алмаз Акунжановичтен да суранган. Чала мыйзамыңарды алып келбегиле, мындан кийин Жогорку Кеңеш карабайт деген. Туурабы? Азыркы мисалы мына бул жерде концепциясы мыйзам долбоору өрт коопсуздугу чөйрөсүндө ыйгарым укуктуу мамлекеттик орган ишинин натыйжалуулугун жогорулатуу жана өрт коопсуздугунун талаптарын сактоо боюнча болот. А экинчи жагында баяндамасында ЭАИК жөнүндө айтып атат, гидрометеорологиялык кызмат жөнүндө. Өрт менен гидрометеорологиянын концепциясы каерде таап бергилечи, Айсулу Болотбековна. Уруксатпы? Жооп бериңиз. Жооп бериңиз. Асет Асбаевич, бул жерде ошол эки мыйзамга, ошол бузуулар жөнүндө мыйзамына киргизип атканда, ал жерде ошол эки гидрометеорология боюнча дагы бир пункт бар. Ошон үчүн мен ошол эки эмени бир кылып, ошол гидрометеорологиянын пунктун дагы кошуп кеттик. Эми гидрометеорологиянын бир пункту менен беркиси бар дегенде эле мында кошуп кете бергенде ошол эле статьяга Жогорку Кеңеш оюнчук эмес да силерге. Айсулу Болотбековна, буга чейин ушул эле гидрометеорология боюнча мыйзамдын буга чейин алып келишкен. Долбоорун алып келишкен. 2015-жыл, 2019-жылдан бери өтпөй аткан мыйзам долбоору бизден дагы ушул жерде комитетте каралып туруп, биз ал жака кайтарып бергенбиз. Айткандан кийин могу регламент, ушул регламенттин мисалы бул жерде 53-чү беренеси бар. Могу жерде 53-чү беренесин Айсулу Болотбековна мен сизге окуп коеюн. Бул жерде 15-чи пункт бар. Мыйзам долбоору четке кагылган учурда Жогорку Кеңеш четке кагуу жөнүндө чечим кабыл алынган күндөн тартып 6 айдан эрте эмес аны кайрадан кароого кайрылышы мүмкүн. Эмне 6 ай өттү? Алишер Ташбаевич, туура айтасыз, комитетте каралган, бирок мыйзам долбоору Жогорку Кеңештин жыйынына чыккан эмес. Биз жыйынга чыга электе комитетте өткөнү биз өзүбүз чакыртып алганбыз. Ушул комитетте айтылган сунуштардын баарын эске алып, биз кайрадан оңдоп түзөп киргизип атабыз. Оңдоп түзүп алып келгениңер ушулбу? Могу жерде мыйзамыңарды ала турган болсок, аппараттардын эксперт кызматтары иштебептирго, аппараттын лингвистикалык кызматы иштебептирго. Болбосо азыр по пункттан отуруп мен кыргызчасы менен орусчасы, орусчасы менен кыргызчасы дал келбейт. Диспозициясы менен диспозициясы дал келбей атат. Санкционный частьтары орусчасында бар, кыргызчасында жок. Же кыргызчасында бар, же орусчасында жок. Айсулу Болотбековна, могу жерде мен мисалы Урматбек Муслимовичти урматтайм, сыйлайм да. Тем более азыр могу жерде генерал погонду тагып турат да. Азыр могу жерден ар бир мыйзамыңарды талдай турган болсок, могу жерде регламентте бузулуп атат биринчиден. Экинчиден, могу жерде силердин ар бир пунктуңар менен өтүп турган болсок, мына бекер эле уят болосуңар. Мен сунуштайт элем сизге, Айсулу Болотбековна. Могуңарды алып койгула, бир жуманын ичинде отуруп алып туруп иштейли. Ала турганын алып коюп туруп, анан кийин жана алып келгиле. Могу жерден кайтарылган жанагы 50-чү беренен регламент жол бербейт. 6 айдан кем эмес убакта. Андан кийин төрага айткан, могундай чала мыйзамыңарды алып келип ал. Мен сизге көрсөтүп берем. Уят эмеспи? Ушу кабинден отурумдар болду деп атасыңар. Кабинет министрликтен 15 министрликтен өтүптүр, Минюстан өтүптүр, аппараттан, бүт жанагылардан өттү. Бул эмне деген шермендечилик?
Азыр могу жердин ишин талдай турган болсо, коомчулук жана башкаларга уят болосуңар жөн элечи. Сиз келиңиз Алмаз Акунжанович менен, могу Урматбек Муслимович менен келип мен силерге көрсөтүп берем. Болбосо азыр анан кийин капа болбогула, же болбосо талкуулайтыбыз десеңерчи. Алишер Ташбаевич, хорошо, кийинки анда бүгүнкү күн тартибинен алып туралык, бирок негизи Кабминдин Акылбек Сөнбештин колу менен өзгөчө кырдаал министринин орун басарына жүктөлгөн. Алмаз Акунжанович менен сизге чогуу кирелик, анда бүгүнкү күн тартибинен алып турууну суранам. Нурбай Муслимович, эмне дейсиз сөз? Урматтуу Сүйүн Абдуллаевич, урматтуу Алишер Ташбаевич, мен ойлойм, мына биз профилдик комитеттен бул боюнча талкуудан өткөнбүз 18-inde. Көп ал жерде дагы көп сунуштар болду, талкуулар болду. Мен ойлойм, ошол эгер колдоп берсеңиздер, азыр мореки экинчи окууга кирер эмеге заседанияга кирердин алдында дагы биз урматтуу Алишер Ташбаевич менен дагы иштеп чыгалы. Урматбек Муслимович, эми сиздер бул жерде комитет по международным делам, обороне, безопасности, миграция боюнчадан өткөнсүздөр. Ооба, так точно. Ал профилдик эмес, профилдик комитет мына биз болот могу жерде. Сиз профилдик комитеттен эми өтүп атасыздар. Сиз профилдик деген комитет деген түшүнүңүз барбы? Эмне деген профилдик комитет бул? Жөнөкөй комитет менен профилдик комитет. Ана билбестен эле могу жерде уруп атасыздар. Көрдүм аныңыздарды эле заключениясын, могу кордундусун алардын. Эми мен мисалы бир депутат, башка комитеттерге сын пикирин айткым келбейт. Мага регламенттагы Конституцияда жол бербейт. Бирок могу жерде келсеңер мен көрсөтүп берем силерге. Бекер эле уят болосуңар, ушул жазып берип атчы.